Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын жаш мугалимдер мектеби. Сабакты даярдаган математика мугалими Мырзалиева Эльвира. Саламатсыздарбы, урматтуу жаш мугалимдер мектебинин окуучулары. Биздин бүгүнкү сабагыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадамедовдун Устаттык өнөрү китебинин окуучуларды шыктандырып сабак өтүү деген темада сөз болмокчу. Анда эмесе биздин бүгүнкү темабыз окуучуларды шыктандырып сабак өтүү. Катардан мугалим айтып берет, жаш мугалим түшүндүрөт, алдыңкы мугалим көрсөтүп берет, улуу мугалим шыктандырат. Уильям Артур Борт. Окуучулар үчүн предмет, тема канчалык кыйын өздөштүрүүгө татаал болсо, ошончолук ал сабакты жөнөкөйлөтүп, түшүнүктүү, жеткиликтүү кылып, эң башкысы ошол кыйын предмет же теманы баш ийдирүү, өздөштүрүүгө окуучуларды шыктандырып сабак өтүүнүн мааниси өтө чоң. Шыктандырып сабак өтүү деген эмне? Алгач мазмуну, кыйынчылыгы, карама каршылагычы, жарамдуулугу, керектиги, кооздугу, түшүнүктүүлүгү, жеткиликтүүлүгү, жаңылыгы, динамикалыгы, керектиги, кооздугу, жаңылыгы, ошондой эле сындуулугу менен класстагы окуучуларды сабакка тарта билүү. Шыктандырып бул кыйынчылык чымырканган эмгек, изденүүнүн аң сезимдүү, узак мөөнөттүү даяр болуу. Шыктандыруу бул адамды рухий, эмоциялык, психикалык абал, анда сезим, көңүл, маанай, жан дүйнө көтөрүңкү жогорку абалда болуп, максатка жетүүгө, кыйынчылыктан, тоскоолдуктар өтүүгө адам дилгирленип, аң сезимдүү даяр турат. Шыктандыруу бул адамда ички көтөрүлүү, түшүнүүчүлүк, жаратуучулук, аткаруучулук күчүнүн ойгонуп, толуп ташуусу болуп эсептелет экен. Шыктандыруу бул эмнегедир бир нерсени билүүгө, үйрөнүүгө, жасоого, жетүүгө күчтүү ички сезим, каалоо, аракеттин ойгонуусу да болуп эсептелет экен. Шыктандыруу бул кызыгуунун эң жогорку баскычы болуп дагы айтсам дейм. Шыктандырып сабак өтүү үчүн эмне кылуу керек? Алгач, мугалим өзү шыктанып жашаш керек жана иштөөсү, сабак өтүүсү керек. Эгерде мугалим турмушунда шыктанып жашабаса, анда албетте ал окуучуларын да шыктандырып сабак өтө албайт. Ар бир сабакка, ишке романтикалуу мамиле кылуусу керек. Ошондой эле албетте чындык, адилеттүүлүк дагы мугалимдин бир канаты. Мындай адилеттүүлүккө тоскоол болгон көз боемочулук, жасалмалуулук бул иштин тоскоолу болуп эсептелет. Урматтуу угармандар, бул маалыматты Устаттык өнөрү китебинен алдым. Сабагымды жыйынтыктап жатып, мугалим өзүн токтоо, динамикалуу, бир аз сүрдүү, келбети, абалы, кээде шайыр, чоң, кыйын, бирок иштүү, сулуу эмгеги менен, ишмердүүлүгү менен шыктандыра аларына толук ишендим. Анда эмесе угармандар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.